Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Мен Атагелдиева Бегимай Түп районунун Түп айылынын тургунумун. Менин сизге кайрылуумдун себеби Түп айыл өкмөтүнө караштуу ФПСтин жерлери боюнча кайрылып жатам. Ушул ФПСтин жерлери кимдерге, качан, кандай, эмне жол менен кимдер иштетип атат, ошол боюнча кайрылып жатам. Ошол боюнча дагы акимият тарабынан комиссия түзүлгөн. Ошо комиссиянын тизмегинде мен да бармын. 2-3 жума болду уже комиссия жүрүп жатат. Бирок ал комиссиянын жыйынтыгы чыкпайт го деп жатам. Анткени комиссияга тоскоолдук болгондор да болуп жатат. Айыл өкмөт тарабынан эч кандай шарт түзүлгөн эмес. Баягы жерлердин документтери жок. Жерди өлчөгөнгө адиси да жок, аппараты да жок. Ошо айыл өкмөттүн замы экскурсия катары эле алып барат дагы эле баягы жерлерди. Бул Ашматтыкы, бул Ташматтыкы, бул Эшматтыкы болуп эле баягы бул кимдики десе аны билбейм дейт, бул кимдики десе билбейм дейт, бул кимдики десе баягы корпоратив деген бир баля бар экен да, булардын арасындачы корпоратив деген бир өзүнчө эле бир оюн экен да көрсө. Бүт майлы сүттүү жерлердин баарын өздөрү алып алган. Карапайым элге эч кандай барып жер сурасаң жер жок дейт карапайым элгечи. Өздөрү майлы сүттүү жерлерин 10-15 гектар жерлерди алып алган. Жок эле дегенде 5 гектардан жерлерди алып жүрүп сээп иштетип жүрүшкөн экен. Эми ушул боюнча өзүңүз бир көзөмөлгө алып, өзүңүз тараптан бир киши кошуп бербесеңиз, бул жерлердин аягы чыкпайт го деп жатам. Анткени көп жерлердин документтери да жок экен. Сурай келсең ээси дагы чыкпайт экен. Анан баягы жерден тиги жайыт жерлер дагы бузулуп, бүт айдоо жер болуп кеткен экен. Аларды да ким айдап жүрөт, ким берген айдоо жерге жайыт жерлерди, ал дагы белгисиз. Бүт видеофиксация бар, документально бүт биздин колубузда ошол жерлердин баарын 2-3 жумадан бери өз көзүбүз менен көрүп, баарыбыз билип келдик. Эми бизди бир ушул жер комиссиясы боюнча жүргөндөрдү бир 5 мүнөткө өзүңүз бир кабыл алып койсоңуз, ушуну аябай өтүнөт элем. Өзүңүзгө бир бетме бет отуруп бүт көргөзүп түшүндүрүп берет элек. Биз ошо жер комиссиясынын атынан, ушу Түптүн карапайым элдин атынан суранат элем. Бизди бир 5 мүнөткө кабыл алып коюңузду өтүнөм.